Алладан гана болот. Башка эч кимден болбойт. Сенден де болбойт, менден де болбойт. Жакшы жашап кеткенибиз биздин соодабыздан болбойт, мал мүлкүбүздөн болбойт, биздин акылдуулугубуздан, же болсо бийлигибиз бардыгынан, ата бабабыздын жакшы уруудан болуп калганынан, же болсо сенин бир тукумуң, улутуң башкада болуп калгандан эмес, Алладан гана болот. Жаманчылык дагы сени Алла Таала жаман көргөн үчүн берип койгон жок. Же болсо сен кедейлигиңе жаманчы келип калган жок. Сен алсыздыгыңа жаманчы келип калган жок. Жок, субханалла. Алла каалаган үчүн сен менин башыма жаманчылык келип турган. Эми ошонун ичинде оору дагы бул Кудай Тааланын бир эмнеси экен? Бул жазган нерсеси. Бүгүн стресс туурасында. Стресс бул адамдарга ар кандай акыбалда келет. Бир адамга стресс авалки үй бүлөлүк бир жашоо менен келет. Үй бүлөлүк жашоо менен. Үй бүлөнүн ичиндеги болгон бир кандайдыр бир проблемалардын себебинен эркек дагы, аял дагы, ошонун ичинде бала дагы, керек болсо ошо сен үйүңдүн ичинде турган, аквариумдун ичинде турган балык дагы стресс болот тургандай. Бул дүйнөдө Алла Таала бизди эки нерсе менен, же болсо эки түрлүү кылып жараткан экен. Бирөөсүндө бул топурак десе, экинчиси бул суу. Биздин жаныбыз бул башка нерсе, ал Аллах Таала үйлөнөт. Жан түрү талашпайбыз. Ал Алладан кел деген жан деп коет. Жан Алладан келди, болду. Алла Таала жанды берет, жанды алат. Эми бирок биздин топурактан болгон табиятыбыз, суудан болгон табиятыбыз, бул топурактан болгон сырткы табиятыбыз эмнекен ичтеги болгон суу табиятына байланган экен. Суу ушунчалык сиңимдүү экен, сиңдирип салат экен. Бир катуураак бирөө сөз сүйлөп кое турган болсо, ошого биз эмне болуп кеткенбиз? Өзүбүздө бир нерсе кармап калат экен. Суу сиңирүүчү экен да. Эгерде шоколад салсаң деле, топурак салсаң деле, агадан туз салсаң деле, сироп салсаң деле, суу эмне кылат экен? Ошону эме алып туруп, бир кандай суусундукка айлантып берет турбайбы? Ошондой эле үй бүлөнүн ичиндеги болуп аткан эр аялдан урушу кээ бир убакыттарда ошол аял болсун, эркек болсун, анын суу табиятына кирет экен дагы, жашоодогу болгон проблеманы алып келип баштайт экен. Же болсо кыжырлануу, ачуунун келиши, бирөөнү жактырбай калышы, сүйүүдөн жек көргө, же болсо сүйүүнү жек көрдөн сүйүүгө алып келүү деген, субханалла, ар кандай биздин табияттагы болгон нерсеге алып келет турган. Стресс бул ошо биздин суу табиятыбыздагы нерсе. Эркек аялын сүйбөйм деп кое турган болсо, же болсо сен ажырашам деп кое турган болсо, ошол аялга эмне болот экен? Ошол нерсе сиңет экен дагы, аял кишиде антипатия деп коет. Ошол замат ошонун тескериси болуп калат экен. Сүйүп турган жаны жек көрүп калышы мүмкүн экен. Же болсо кээ бирде бир адамдын башка адам жөнүндө жаман айткан сөзү эмне болот экен? Ал адамдын жашоосун бузуп салат экен. Же болсо анын суу табиятын кайрадан бузуп, стресс акыбалына алып келип коет. Биз көп убакыттарда жашоо стресс менен, биздин жашообуздун 99% стресс менен тургандар. Мисалы азыр аркабызда бирөө кыйкырбый деле бардыгыбыздан стресс алдык. Биз баары стресс алдык азыр. Эмне болуп кетти деген нерсе болду. Жүрөктөрүбүздө эмне болгон? Уйгу пайда болду. Кээ бир адамдар жакшы уктабай калса да стресс алат. Кээ бир адамдар жакшы тамак жебей калса да стресс алат. Эми кээ бир адамдар болсо, бир адамдын жакшылыгын көрүп алып да стресс алат экен да. Кээ бир адамдар болсо, бир адамдын жаман нерсесин көрүп алып стресс ала берет экен. Стресстин түрү көп экен. Анын аты да көп экен. Бирок дарысы бирөө эле экен. Антистресс деген дары берет экен да. Биздин врач бир тугандарыбызга рахмат. Азыркы заманда психологдор, парапсихологдор, невропатологдор азыр ушунчалык востребован болуп кеткен, билесиздерби? Эми ушунча көп. Мисалы, Дордойдо баягы канча деген контейнер кирип кетти, туурабы? Биз канчасы менен жолуктук, баардыгы тең стрессте. Эмне стресс болгон адам эмне сүйлөп атканын билбейт. Кимге шылтаарын билбейт. Мисалы, бир күнөөкөрдү таап эле, эптеп ошондон чыгып кетишине айланышты. Адамдын табият ушундай экен, биз автоматически бирөөнө шылтаганга аракет кылат экенбиз. Сенден, мисалы алсак эле жөнөкөй эле, бир адам балалуу болбой атат экен, аялга шылтайт экен, аялга айтат экен. Сен болбосоң ушундай болбойт болот. Сен төрөйүлбөй атасың. Аял автоматически өзүнүн менен чыгыш экен. Жок, сен жарабай аткан үчүн ушундай болуп атат экен да. Эми балдар болсо эмне экен, ата-эненин урушун көрүп аткан дагы ошол экөөнүн ортосунан вывод чыгара албай, кимисине тарта албай, билбей калып стресс болуп калат экен. Кайсысына тартаарын билбей калат. Бала энеси, бирөөсү энесин жакшы көрөт, бирөөсү атасын жакшы көрөт. Караса эки бөлүнүп кеткенде, эки бала эки жакта стресс болуп атат дагы, эми эркек менен аял мушташып аткандай эле атасын жакшы көргөн бала менен энесин жакшы көргөн баланын экөөнүн ортосунда дагы тирешүү болот, дагы стрессте болуп атат.
Бул нерсе адамды эгерде ошол нерседен чыгып албай, стресстен чыгып албай турган болсо, бир нече убакыттын ичинде эмне экен, ошол үйдө бузулуу башталат экен. Эмне болду? Бир сонун үй бүлө бир эркектин сөгүп койгонунда, энеңди гана баланча шүмшүк кайда жүрдүң дегенде эле, аял эмне мен ойноп жүрдүм беле, же бирөө менен жүрөмбү десе эле бүттүк экен. Башталды концерт. Стресс. Анча-мынча көтөрүмү жок байкелер, көтөрүмү жок эжекелер оңойдо турабы? Ылды түшсө эле мы открылись деп туруп лучшее пиво деп коткон болду. Шарт эле ошого чөткөн дагы баягыдан бир бөчкө чөтө баягыңыз нерв кетпей атат. Эми биянан эгерде мындай маанавият жагын айтып келгенде, мындай шариаттын мындай түпкүрү мугибат жагын келгенде, ошо мезгилде эмне деген сол жагыңдагы шайтаның сүйлөп баштайт. Чөтө сен теппей атат дейт. Башкачараак кылыш керек го. Күчтүүрөөк. Жо биринчи сигарет чегип көрөт да, сыртка чыгып тур. Мындай карайт, анан шайтандын эмеси көп да, рекламасы көп. Бүт нерседе жалып турат. Мы открылись. У нас самый лучший. Номер 1 манты, номер 1 лагман, номер 1 эмне? Самсы, номер 1 тандыр, бүт эле номер 1 номер жок да. Бүт баарыныкы. Эми ошондой эле качан адам стресске түшкөндө ошол рекламалар көзүнө көрүп баштайт. Карайт, субханалла. Ичинде бир эле нерсе, арак. Бир эле нерсе. Ошол эле суу, бирок эмнеси бөлөк, этикеткеси бөлөк. Жакшысын бер дейт да. Анын жакшысы болбойт. Баары эле жаман. Баягы алды, акылы тайкырагы, кичине стресске түштү дагы, баягы ичип баштады. Бирди ичип көрдү, экини ичип көрдү, үч. Эми эмне болду? Эртеси күнү баягы нерсе дагы кетелек. Кайра ичип баштайт. Мен көрүп атам ошону, көптөн намаз окуган байкелерди эле мындай бир жаңы эле намаз окуп баштаганда, шүмшүк болду болуп калсаң эле эмне оңолуп кеттим деп атасың деп атат да. Болду. Мен сага молдонуп көрсөтөм мен сага азыр. Эмне мурунку эле жагып турабы деп барып туруп, ойлонбой барып ичип коет да. Мунун бардыгы тең ойлобогула, бул стресс. Эми тууганым, стресс болсо анын аркасында депрессия деген бар. Стресс бул башталышы. Депрессия болсо уландысы. Эми депрессия узун болот. Эми депрессияга түшкөндө адам стресс бир мимолетный болот. Тарс дегенде бир нерсе түшкөч, ух деп го. Бирок депрессия болсо узак болот ошо. Ошон үчүн жанагындай ырда бекер айткан эмес деп ойлойм да. Ырда атпай жанагы. Жазда келем дедиң, келбедиң. Кышта келем дедиң, келбей коюптур. Мен дамай айтам ошо. Күздө бул длинный депрессия деген сөз уже. Ошол ырда түшүндүрүп атат уже. Длинный депрессия да болчу. Күтүп аткан нерсеси жок. Стресстен депрессия өтүп кетти бул эми. Эми бул жазында ичиш керек, күзүндө ичиш керек, жайында ичиш керек болчу. Келбей койду да. Бул депрессия деген нерсеге качан кирип кеткенде, адамда керек болсо ошол адам жин кирип кеткендей болуп баштайт. Ар нерсе менен сүйлөшүп баштайт. Аргы нерсе көзүнө көрүнүп баштайт, кулагына угулуп баштайт. Бул депрессия, бул эми чисто медицинский нерсе болуп эсептелет. Ошол себептен бизге келгениңерде, бул молдоке, дем салыш керек болот. Бул ар нерсе көрүнүп атат көзүнө, ушун сүйлөп атат дегенде эле айтабыз. Канча күн болду уктабаганына дейсиң да. Молдоке 3 сутка болду деп айтасың, бар. Урматтуу биздин врачтарыбызга апар дейсиң. Адам өзү 1 сутка уктабаса, ресурсу аныкы 70% жок калат. Же болсо мындай ойлонуу системасы, ашказан, тамак жөө, ошо менен бирге кыймыл, аракет бүт толугу менен субханалла 100дөн 70% 1 сутка уктабай калган адам үчүн ушундай болот. 2 сутка уктабан адам 90% болот. 3 сутка уктабан адам менен сүйлөшпөгүлө. Ал жинди сыяктуу. Ал ар нерсени сүйлөп коюшу мүмкүн, айтып коюшу мүмкүн. Ошол себептен кээ бирлери жанагында бир сутка, 2 сутка тынбай түнү менен окуп койгон балдар болот. Анан 3-чү суткада карасаң айнып калган болот. Бияк отключение берет. Бул жамда айткан стресстен өтүп депрессияга кирди, болду. Эми бул уйкуну бериш үчүн керек болсо канча бир дозада уктатуучу дарыны сайса дагы уктабайт. Ал жиндей боло берет. Ошон үчүн көбүңөр ушундайсыңар бул жерде. Жиндер негизи аз эле. Депрессия состояниедагылар көп.
Ошо сени куулам айтарын сүйлөп, күлүп жайнап, кээ бирлериңиздер субхана көптөн бери күлүп жайнаган адамды көргөн эмессиң. Жаныңда эле бирөө туруп, ассаламу алейкум байке, кандайсыздар? Күлүп эле турсаң эле баягы мындай эмеси жанагындай код барго, чык деп бир күнү так 0, экинчи күнү чык 1, үчүнчү күнү 2, ошонтип отуруп согана 5, 10 күн деп койгондон кийин болду. 10 эле акырын тык деп кайра 0 өчөт. Ошондон кийин карасаң баягы молдоке сонмого. Ичиң өттүбү? Өтүп кетти. Болду, сен депрессиядан чыктың сөз. Эмне үчүн сурайт ичиңен өтүп кетти, ичиң өттүбү деп. Анткени сен депрессия болгон адам качан жанакы нерселерди эметкенден кийин, бир жакшы нерсени көргөндөн кийин, жакшы нерсе уккандан кийин бир нече убакыттан кийин баягы ичи шарда өтүп баштайт болду. Демек, сен организм өзүнүн калыбына келди дагы анти деген жаман нерсени бар, шыбыр сал деген сөз. Түшүнүп атасыздар ушуну? Айтып койдум өзүм секреттерим я. Ладно, угуп алдыңар. Дегеним, ушул нерселерге аябай көңүл буруш керек турган. Бул мен силерге медициналык жагында болгон стресс жана депрессиянын бир аз түрүн түшүндүрүп бердим. Депрессиянын экинчи тарабы бар эми. Көрүнбөгөн тарабында бир адамга кара дуба окулуп калышы мүмкүн. Көз тийиши мүмкүн, жин кириши мүмкүн. Эмнекен хасат болушу мүмкүн. Мына ошондо да адам стресс состояниясында болот. Бирок мунун бир минусу, сен тиги менен таблетка менен чыксаң болот. Антидепрессант ичип, бир нече убакыт таза абага чыгып, көлгө барып түшүп, даватка барып чыгып, үй бүлөң менен жарашып, кайра иттик менден кетип, кайраңды тыштап, баягы оңдоп кетет да. Бул адам, бул мындай бир житейский бир болгон нерсе. Стресс, депрессия. Бирок качан сага жин кире турган болсо, качан сага субханалла кара доо боло турган болсо, сага качан катуу көз тийип депрессия болчу турган, стресске отурган болсо, анда мындан эми дары жардам бербейт туган. Бул жагына келгенде эми кичине оорураак. Бул жагын сиз больницага барып көрдүңүз. Антидепрессант ичтиңиз, бүт нерсе кылдыңыз, бирок болбой атат. Демек, бул сизде баягы стресске алып келүүчү, же адамды акылдан айнытуучу болгон бир чоң бир кара дубага туш болуп калдың деген сөз. Эмне үчүн биз айтабыз? Больницага бар, анан кел. Больницанын дарысын 10 күн лечениясын кылып алгын, 10 күндөн кийин анан кел дейбиз. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла, любой дары 10 күн лечение болсо деле 10 күндүк гана эмеси бар. 10 күн гана сени стационар болот, 10 күндүн ичинде сендеги нерсени же давитет өлтүрөт, жок кылат, же болбосо ошол нерсени кичине уктатып коюп кармап турат. 10 күндөн кийин кайра дарынын күчү жоголуш керек дагы, сага 10 күндөн кийин кайра повторно лечение башташ керек негизинде. Дарынын клинический испытанияда бүткүл дарыныкы 10 эле мүнөт, 10 күн эле. 10 күндөн кийин бүттү. Ал эми бардык морфий, башка немелердики болсо, максимум болсо жарым саат гана болот. Ошондой эле антидепрессанттардыкы дагы ушундай. Антидепрессант негизи адам өзү нормальный адам. О жаткандан кийин ошол замат уктабайт. Жаткандан кийин бир 5 мүнөттөн кийин же 10 мүнөттөн кийин укташ керек. Нормальный адам. Ал эми чарчаган адам, кыйналган адам башын коер замат уктайт. Ал эми стресс, депрессияга түшүп калган адам болсо, максимум жарым саатка чейин уктайт, уктабай турушу мүмкүн. Эгер уктап кеткен болсо айыгып кетет. Эгер көпкө чейин таң аткыча уктабай жатса, демек ал адам субханалла некен уже больной деген сөз. Демек, силер менен биз некен ошол дарын ичкенден кийин ал жарым сааттан ичинде сизди уктатканга аракет кылат. Уктата албай отурган болсо, сизди экинчи доза менен эч ким уктата албайт уже. Баш ооруп кеткен жокпу? Слишком медицина болуп кеткен жокпу? Эми субханалла сенин жашооңа жин кирди. Анын эң биринчи максаты Куран хадистин негизинде шайтан алейхилананын өзүнүн методдорунун бирөөсү ушул эки, адамды стресске алып келүү керек. Адамдын суу тарабын эмнеге кыймылдатыш керек. Суу тарабын кыймылдаткандан кийин сен топурак тарабың, бул денең эмне болот экен? Уже эчтеке жарабай калат. Сен өзүң башкара албай каласың. Башкара албай арак ичип баштайсың. Башкара албай сумун аялың кетиресиң. Башкара албай күйөөңдү кубалайсың. Башкара албай балдарың сабап башташы мүмкүн. Ишиңди башкара албай каласың. Эч ким менен аракет кылып жашай албай каласың. Жалгыздыкты каалап баштайсың. Же болсо бир өзүң өлгөнгө аракет кылып баштайт. Бул эмнекен уже сенин суу тарабыңа кирди дагы, сенин топурак тарабыңды башкарып алды деген сөз.
Демек биринчи шайтандын биринчи методу стресске алып келиш, анан долгий депрессияга салып туруп, сени жашоодо бактысыз кылыш. Ал эми бактысыз болгон адам болсо жашагысы келбей калат. Ал эми жашагысы келгенде өлтүрүүгө аракет, өлтүргөн адам болсо тозокко түшөт. Сени менен менин алар бизди жок кылыш үчүн бизди өлтүрүп туруп тозокко түшүргүсү келет. Анткени өзүнө кол салган адам ошол эмеде ширк кылдырганга аракет кылат. Ширк дегенибиз намаз окутпаганга аракет кылат. Намаз окуганда жек көрсөтүшү мүмкүн. Мындай айтканда, бир жакшы нерсени көргөндө жек көрүп башталат. Анткени шайтан алейхи ана жакшыны жаман, жаманды жакшы кылып көрсөтөт дайыма. Ошон үчүн арак ичи жакшы көрүнүп калат дагы, ичпеген адамдар жаман көрүнүп калат. Намаз окубаган жакшы көрүнөт дагы, намаз окуган адамдар жаман көрүнүп баштайт. Ушундай нерсе тескериден кылат. Анан мынекен жашооңдо субхана жанагындай бир түнтүк, эч кимди каалабоо, жаман көрүү деген нерсе. Эми муну болсо бир гана жол бар туган. Бул таквачылык. Алладан коркуу, пайгамбар сүннөтүн амал кылуу, күнү эртең менен кечки зикирлерди толтуруу, анан көп амалдарды кылуу менен мындан кутулса болот. Эми сен амал кылып атасың, кутула албай атасың. Эмне болот? Бул сени менен менин иманымдын деңгээлине жараша болот. Иман деңгел, негизи иман, нур бул күнү өсүп тура турган нерсе. Ал эми иман болсо бир ордо турган нерсе, имандын нуру көтөрүлүп турат. Сен качан имандын нуру начарлап баштаганда, сен оңой эле, сиз менен бизге оңой эле, эмнекен жанакындай нерселер келе баштайт. Биз ошон себептен айтабыз, Алладан гана болот, Алладан гана болот, Алладан гана болот. Шайтан эң биринчи өзүңдү күнөөлөтөт. Сен дейт. Сен монтип койбоганыңда, монда болмок. Дейт даган ооба тиинтип келип минтсем кап, баягыда минтип койсом, да нормально тандап алсам болмок экен. Такыр эмес да, короче, так нормально тандап тийсем болмок экен. А почему я? Эмне үчүн мен? Эмне үчүн мен ушундай болуп калдым? Эмне үчүн мен тагдырым ушундай болуп калды? Эмне үчүн мен ушундай болушум керек? Мага жазылып калганбы? Мен эмне үчүн ушундай жашашым керек? Аны адам ушинтип кыйналып баштайт ичинде. Жан дүйнөсү ордуна турбай баштайт. Кыжалатчылык, жашоодо бир бүт нерсе кыжалатчылык баштайт. Эмне себептен? Жесе тамагынын даамы жок. Жутса субханалла суунун даамы жок. Аялына кошулат, күйөөсүнө кошулат, алардын да бир рахаты жок. Балдардын өйүндө рахат жок, таап аткан акчасында рахат жок. Ушундай нерсе. Барган жеринде рахат жок. Кино көрсө да рахат болот. Ментип карасаң каналдан канал которуп отура берет. Көргөн эле жок. Ушинтип отура берет. Бүт нерсе. Китеп окуйын дейт, окубайт. Уйкудан уктайын дейт, уктайт. Эртең менен турса башы ооруп калган. Уже болду. Бул адамды шайтан бактысыз кылып салды деген сөз. Мында же катуу көз тийген, же болсо кара дубанын бир белгиси болуп тургандар. Мен вообще жалпылай туруп айтып коем стресс жөнүндө. Бир айтайын деген нерсем ушул. Келгиле. Сиз менен биз көп ыстыкбар айталы. Анан астагфируллахдан кийин ла илаха иллаллахты көп кайталайлы. Ла илаха иллаллах бул дары. Ла илаха иллаллах келмеси бул дары туган. Ким ла илаха иллаллах келмесин айта турган болсо, ал бүткүл нерсени ушундай бир датты кетирген, баягы датты кандай эле наждак менен кетиргендей, келме дагы ушул адамдын жашоосундагы анын стрессин, депрессиясын, жашоого болгон үмүтсүздүгүн, үмүт бар жок кылат да үмүттү пайда кылат. Ла илаха иллаллахты ушуну отуруп эле жөн айта берген. Колуңа теспең барбы жокпу? Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Сени менен жашооңдун смыслы болуш керек болчу. Шайтан жаман көрөт ла илаха иллаллах айттырышты. Ла илаха иллаллахты айттырышты жаман көрөт. Ошон үчүн ла илаха иллаллахты аябай көп айтыш керек. Ла илаха иллаллахты ушунча көп айткыла жиндидей болду. Дайыма оозуңда кыбырап тургандай болсун. Кыбырап тургандай болсун. Шайтан анын заменасын кылып койгон. Музыка деген нерсени киргизип койду дагы. Эмнеге ошол адамдар азыр ошол музыка менен гана алектенип калган. Ошол нерсе менен гана жашап, ошол нерсени угуу менен гана аны рахат алып калган. Машинеде музыка, жашоосунда музыка, үйүндө музыка. Анан субханалла. Ушунча көп армандыга берип, акырында бүт эле арман болуп кеткен да. Ушундай нерсе. Мунун тескерисин кылгыла. Машина айтып бартасыңбы? Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Окат кылып атасың, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Үйүңө кирип калсаң, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Узун сапарга чыксаң, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Ушул эле келмени аны улама ортосунда Мухаммадур Расулуллахты кошуп коесуң, аны астагфируллах. Эмне дешибиз керек экен? Аны экинчисичи
Астағфируллах. Алла, кечир күнөмдү. Астағфируллахты көп айтышыбыз керек. Мына ушул нерсе сиз менен бизди жана айтып атканчы стресстен чыгарат кадимгидей. Башка нерсе чыгара албайт. Жашоонун оңолуу нерсе, анда ушул нерсени көбүрөөк айталы. Аракет кылабызбы? Жолун таптыкпы иншалла. Ушу келмени күнүнө болбой калганда 100 жолу минимум, максимум 1000 жол айтканга аракет кылалы. Аз качан отурганыңарда деле, мисалы эшикке чыгып отурганыңарда деле бекер отурбай, ла илаха, телефонду карап жетишесиңер, бул сиздин чөнтөңүздө турат. Ал YouTubeчу ошол эле каналды ошол жерде мындай ачсаң эле чыга берет. Ал бүтүп калбайт, кетип калбайт. Унутпагыла, кетип калбайт, тура берет. Анан кийин келмени айтып бүтүп кой, анан ушуну карагың деле келбей калат чын. Анткени субханалла, убактыңды өлтүргүң келбей калат. Уча шашпады, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Акырын ичиген кыйкырбай эле кой. Аны өтө жазбаң көтөрүп койсо, ла илаха иллаллах кыйкырбай эле анын кишилер чочуп кетпесин. Акылбы? Ушундай нерсе турган. Биздин жашоо ушундай. Такыбачылыкка өзгөчө көңүл буруш керек. Көрө албастыктан алысыраак болушубуз керек. Көрө албастык, менменсинүү, текеберлик, мунун баары бир оору. Ушундан арылыш керек. Биз аз көнүп калганбыз бирөөнүн эсептеп. Жан келгендер бүт эсептеп койгонсуңар аз. Бул жерде канча киши так тик 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 тың деп жатып калганда. Ушул нерсе сиз менен бизди өлтүрөт. Бизди өлтүрөт. Жашоодо субхана адамды өлтүрөт кадимгидей. Жан дүйнөңдү өлтүрүп коет. Өзүң менен алек бол көбүрөөк. Көбүрөөк өзүң менен алек бол. Мен көчө бир хадис окуп бердим. Зыян бербегиле дейт пайгамбарыбыз. Зыян бербегиле. Айтып атам субхана, зыян бербешти биринчи өзүңөн башта. Өзүңө зыян бербей башта. Өзүңө зыян бербе. Анан сен башка бир адамга зыян бербейсиң. Эгерде сен өзүңө зыян берип атсаң, анда сен башканы коргобой эле кой. Өзүңдү зыяндан сакта. Өзүңдү зыяндан сакта. Алла Таала өзүңөрдү, анан үй бүлөңөрдү алоолонуп күйүп турган тозок отунан сактагыла деген. Демек, өзүңөрдөн биринчи өзүңдү сакта ошол оттон. Бул дүйнөдөгү баардык жаманчылыктан өзүңдү сакта биринчи. Намазың өзүңдү сактайт, орозоң өзүңдү сактайт, зекетиң өзүңдү сактайт, окуган Кураның өзүңдү сактайт, кылган зикириң өзүңдү сактайт. Ошондой эле бирөөгө көрө албастык кылбаштыгың сен өзүңдү сактайт. Менсинбей текеберлеме жөнөкөй отурган болсо сен өзүңдү сактаган болосуң. Анан качан өзүңдү сактагандан кийин анан ошондон башка жөнүндө ойлонсоң болот. Биз силерди Аллах ыраазы үчүн жакшы көрөбүз иншалла. Ушунча жакшы көрөм баарыңарды. Бир дагы бирөөңөрдү жаман ушундай бир жаман ниет болсо Кудай көрүп турат. Аллахым көрүп турат. Бир дагы суба тоголом тура калып туруп сөгөт кыл көрдүчү. Анда кечиргенбиз иншалла. Ошо такырсы оюңарга бирөө жөнүндө жаманчылык ойлобогонго аракет кылыңыздар. Бир да адамга жаманчылык ойлобогула. Эгерде кимде эртең менен кечке чейин бир дагы адамга жаманчылык ойлоо өткөзө алса, өткөзсүн. Ал ошо менен бейишке кирип кетет. Ким кечке жеткен болсо, эртең менен чейин эч бир адамга жаман ойлобосун. Ошол түн өтүп кеткен болсо, ал бейишке кирип кетет ошо менен. Аракет кылабызбы? Biz de hareket kılavuz inşallah. Subhaneke ve hamdik. Aşallah ante astagfir ve atibir. Allah'ım şu kılan amal bereke versin. İnşallah aytılan sözler amal olsa tavfik mümkünçü ver. El yurtuda tinçlik, amançılık berenden başka gelgen adam bardığına Allah'ım hidayet versin. Hidayet menen oşa şifa versin. Şifa menen oşa hidayet versin. Kudayım emne tilek kılgamasa Allah oşa tileğini jetkizsin. Uşul sağlıklarını payda alıp inşallah ahirette Allah'ın aldığı şu cemaat menen Allah senden biz razısın mı diyen ahvalı turşka tavfik bereke. Demek tuğanım şunda.